Assalamu alaikum. Hurmattуу YouTube sүйүүчүлөрү, hurmattуу менин Desin TV kanalımdын көрүүчүлөрү. Бүгүн 15 may, эртең мененки саат 7:30 мен өз берүүлөрүмдү баштадым. Анткени үйүмдүн ичинде шартым жок, же болбосо өзүмдүн студиям жок. Көптөгөн миңдеген адамдар менин акыркы кездери берүүлөрүмдү көрүп жатат. Ошолорду күттүрүп койбойн деп кезектеги берүү менен мен сиздер менен Бакыт Сулайман. Достор, Desin TV деген эмне деп сурапсыздар өткөндө. Desin TV деген кандай название деп. Бул мен айтып эле жүрөм. Дени сак интеллектуал деген сөздөн Desin деп которгонмун. Мен негизги каналым ушул ден соолук ушундай жагына байланыштуу эле. Азыр кырдаалга байланыштуу ушул бир аз саясат жөнүндө сүйлөшүп жатабыз. Анткени бизде азыр абдан саясий абал курс болуп турат, достор. Анда эмесе кеттик. Бүгүнкү биздин темабыз кече күнү Азаттыктын журналисти Бакыт Асанов деген жигит. Ошол азыркы кездеги коомдогу белгилүү ишмерлер Ата Мекен партиясынын башчысы, лидери Өмүрбек Чиркешевич Текебаев менен ошондой эле Республика партиясынын де юре азыркы башчысы, лидери Мирлан Жээнчороев менен жана дагы Конституция палатасынын мурдакы судьясы, казысы Кыларайым Сооронкулова менен ошондой эле саясатчы жана чет элдер менен болгон ушундай эл аралык эксперт деп тааныштырды Талантбек Масадыковду. Бул Талантбек Масадыков жөнүндө айта кетсек, баягы күнү менин ушундай комментарийлерде Талантбек Масадыков жөнүндө кандай ойдосуз деп сураган экен. Мен чын айтканда бул жигитти байкени тааныбайт экем. Абдан кызыгып окуп чыктым ошол суроо болгондон кийин. Абдан биздин мекенге, Кыргызстанга керектүү, өтө билимдүү ушундай жигит экен. Ошол как раз кызыгып жаткан маалда ушул Талантбек Масадыковду дагы кошуп койгондугу мен үчүн баягы асмандан издеген нерсени жерден табылгандай эле ушундай сонун кечеки передача болду да, достор. Кече ушул Азаттыкта ушул мүлктөрдү эме кылуу боюнча деп мындай карап көрсөңөр, жакшы тема менен чыкты. Ушул Бакыт Асанов абдан кызыктуу болду. Эми ушул баягы илгери тегерек столдо өткөрчү эле, азыр булар онлайн ар кимиси өзүнүн үйүндө отуруп алып ушундай экран аркылуу болуп ушундай кылып уюштурушуптур жаңы форматта. Азыр баары эле ушундай онлайн өтүп алышпадыбы? Кандай бул нерсенин мен үчүн мааниси кандай болду? Бул кечээ дагы биз айтып отурган элек, биринчи жолу ушул чоң казат кыймылы бир чоң жетишкенге, жеңишке жетишти. Анткени чоң казат кыймылынын ушул айткандары менен ушул финансы полициясы бизде азыркы кезде эмне деп коет, ушул эмеге каршы, коррупцияга каршы күрөшүү кыймылы деп коет, неме уюму, иши кылып ошондой мурдакы аты финансы полициясы, каржы полициясы. Ошол Жумалиевдин үстүнөн иш козгоптур, достор. Бул абдан чоң жетишкендик, бул ошол эменин мээнеттин кайткандыгы да. Ушул жигиттер ушунчалык мээнет кылып сүйлөп, жаны күйүп дегендей ушундай нерсе болуп атат. Ушул мээнетин кайтып, ошол негизи менен ошолордун катарында туруп, мен дагы ушул элдерди куттуктап, ушундай элдер анткени миллиондогон адамдар көрүп жатат. Миллиондогон адамдар ушул жигиттерге тилектеш болуп жатат. Ошондуктан мен ошол тилектер орундалганы үчүн ошол адамдарды, ошолордун катарында өзүмдү дагы куттуктап ушинтип кеттим эле, достор. Эми кече экинчи бир деңгээл жогорку кеңештин трибунасында бул жөнүндө сөз болду. Андан кийин мен ушул интернет тармактарынан, биз эми Россияда только ушул интернетти карап отурабыз. Ушул Азаттык бул деген өтө чоң эл аралык илгертен келе жаткан бир чоң радио болуп эсептелет. Азыркы техникаларга байланыштуу булар да ушул YouTube'дан башка телелерден чыгып абдан өнүккөн чоң Америка килтейген держава өзү финансировать эткен чоң эме да. Анан ошонун журналисттери бизде албетте көрүп жүрөсүздөр. Акыркы кезде ушул Азаттыктын журналисттери абдан чоң коомдук резонанстарды жаратып, башка нерселерди кылып ушул биздин коомчулугубузга кандайдыр бир чоң таасирин тийгизип келе жатат. Негизи эле булар өзү биздин эле коомчулукка эмес, чоң державалар, СССРге окшогон немелерге каршы согушуп келишкен ушундай бир радиода, бул Эркин Европа, Азаттык деп ушундай ар түрдүү эмелер менен чыгып келе жатышат. Ошонун журналисти Бакыт Асанов деген жигит кечээки төгөрөк столду алып барды, достор. Абдан кызыктуу болду, көрүп коюңуздар. Эми мен простой бир блогер катары мага эмнеси менен мындай таасир калтырды бул? Абдан таасирленип, абдан сонун бир эме менен анализ жүгүрүп көрдүм. Ошол
жүгүткөн анализдеримди азыр силерге айтып берем. Ал эми мен азыр ошол формат өзү кандай өттү деген жөнүндө айтып берейин. Мага мындай сезилди достор, ошол Бакыт Асанов деген жигиттин эмелерин көрүп эле жүрөм. Бул жолу ал абдан кыжынып, кандайдыр бир ушул чоң казат кыймылын мындай Нито жака түрткөндөй, баягы элдик бир бардакты баштап бере тургандай, когалаңды эме кыла тургандай, мыйзамсыз нерселерге түртүп жаткандай ушундай суроолорду берип, ар бир ошол кишилер менен сүйлөшүп атканда Текебаевка дагы, Мирлан Жээнчороевко дагы, Клара тиги Сооронкуловага дагы суроолорду берип, ушунун мыйзамдуулук жагы кандай? Бул нерсе тополоң калып барбайбы? Көрүнгөн эле адам ушул тиги сыймык сыяктуу көрүнгөн дегени мага 3-чү жолу бирөө менен сүйлөшүп атканда жакпай калды. Эмне көрүнгөн болуп, бул жигиттер талаада жүргөн жок. Ошол эле журналист сыяктуу жогорку билимдүү болгондо дагы юридиканын чоң билимдериндеге жетишкен адамдар, ошол өз кесиби менен кандайдыр бир деңгээлде жогорку кызматтарга чейин иштеген адамдар. Анан ушундай кылып журналисттин напряженный адамды баягы провокациялык нерселерге сураттырып алып барып атты да, мыйзамсыздыгын кандай карайсың? Мыйзамсыздыгын мындай деп, ар бирине 2ден 3төн мындай бул передачаны көрсөңүздөр, абдан өзү напряженный, как будто бир пистолет менен мындай такап туруп, бирөө сүйлөтүп аткандай сүйлөдү да, эмнегедир эмоциясы ушундай болуп. Мага ошондой сезилди достор. Силерге кандай сезилет? Көрбөгөн болсоңуздар көрүңүздөр. А бирок мындай моменттер болду да, бул жерде баягы кара сөздүн чебери, Ата Мекен партиясынын лидери Өмүрбек Чиркешевич ушундай напряженный обстановканы сонун кылып жайгарып, мындай деп, эски 90-жылдардан баштап ал жөнүндө азыр сөз болот. Ага чейин мындай мен жалпы обстановканы айтып берейин силерге достор, кызыктарды. Ушундай сонун сүйлөдү да, тиги Текебаевтан баштады өзү дагы суроолорду берип, сонун кетти биягы. Андан кийин Жээнчороев, андан кийин дагы бир напряженный обстановканы суп-сулуу айым Клара Сооронкулованын сулуулугун карап отуруп эле жанагы Бакыт Асановдун напряженныйлар эстен чыгып кете турган моменттер болду. Достор, көргүлө. Абдан сонун передача болду азаттыктарга. Мындай негизи напряженный дегениңиз менен мага действительно жакты. Андан кийин тиги мен тааныбайм деген Талантбек Масадыков деген жигитти мен атайын изилдеп, Википедиялардан карап көрдүм. Чынын айтканда бул жигит ушул мен дагы кезинде МГИМОго өтө албай, мындай өтө албай эмес, мен келген эмесмин, бирок документтерим чогултуп, бирок мен өтпөсөм керек деп, мен бир арман кылып жүргөн нерселердин бардыгын ушул киши ишке ашырып койгон экен да. Мен эгерде мен ошондо окуп кеткенимде, эгерде мындай болгондо кандай болмок элем деп мындай карап көрсөм, ушул Талантбек Масадыковтай болсом керек эле деп коем, бирок мен азыркы кезиме деле эме эмесмин. Кыскасы, абдан Талантбек Масадыков дагы ушул президентке жоопкерчиликти ушул президент өзүнө алыш керек деп сонун бир сөздөрдү айтышты. Бул 4 белгилүү адам бардыгы бирин-бири толуктап турган мындай сонун эмне кылыш керек биздин кыргыз келечегибиз, ушул кризистик абалдан чыгып кетүү үчүн кандай нерселерди кылышыбыз керек, абдан сонун сөздөрдү айтты да. Мисалы үчүн бул берүү мындай болуп башталды. Азыркы ушул обстановкага, ушул эмеге, ушинтип жигиттердин чыгып аткандыгына сиз кандай карайсыз деп баштады тиги Бакыт Асанов. Текебаевтан баштады. Достор, Текебаев айтты, бул нерсе үчүн, бул нерсени биз деле мурда деле көтөрүп келгенбиз, мындай немелер болушун. Бул элдин үнүн көрсөтүп атат, элдин тилегин бул жигит көрсөтүп берип атат деп. Текебаев абдан бул чоң казат тарап болуп, мен ушул көптөн бери чоң казаттын жигиттерине бир аз мындай кылып жүрөт элем, бир эмне себептен силер чоң саясатчылар менен жолугушпайсыңар деп. Бирок жигиттер жолугушпаганы менен ошол чоң саясатчылар өздөрү көрүп, ойлору абдан түз экен. Мен лично кече ушул Текебаевдин берүүсүнөн кийин ушул сүйлөп жаткандыгынан көрүп мен ынандым ушул жигиттердин эмесине. Анткени бул жигиттер чынын айтканда ошол Текебаев айткандай, өзүбүздүн жүрөгүбүз айткандай, биздин эмне себептен бул жигиттер популярный болуп кетип атат. Бул ушул биздин жүрөгүбүздөгү нерселерди айткандыгы үчүн ушундай деңгээлге жетип атат да. Андан кийин дагы кийинки бир эмелеринде ошол эле Бакыт Асанов мындай суроо берди. Эмне себептен дейт двойной стандарт болуп, тиги мурда биз козгоп деп, эми тиги азаттыктар баштаганда Матраимовго каршы, же болбосо дейт тиги Алиарбек депутатка ошол Жээнчороевго айтты, силердин эмеңер, фракциялаш эмеңерге ушул кайсы бир кактус деген эмелер айтты эле, ушул медиа эмелер, каражаттар. Эмне себептен буларга иш козголбойт? Эмне себептен ошол эле азаттыкка дагы тиги материал боюнча бир аз эме болуп туруп токтоп калды? Эмне себептен деп бир ушундай дагы бир провокационный сыяктуу, мага ошондой сезилди, ушундай суроолорду берди да. Эми ал жерде кандай жооп бергендигин ошол передачаны көрсөңүздөр өзүңүздөр билесиздер. Ал эми мен муну кандай талдадым достор? Эмне себептен ошол
азаттыктын мисалы үчүн эмеси аягына чыкпай калды. Бул чынын айтканда ошол азыркы кезде ошол Матраимовдор менен ушул азыркы бийликтин төөлдөрүнүн мына Матраимовдун тоюна башкаларына барган депутаттарды, министрлерди, премьерлерди өзүңөр көргөнсүздөр достор. Ошондуктан болгондо мунун баардыгы билинип эле турат. Анан ал жерде касамга такап эле эмне себептен дегендин өзү экинчи себептен эмне себептен бул азаттыктын немелерине поддержка болбой калды. Анткени азаттык канчалык популярный болгону менен биз постсоветтик өлкө болуп эсептелебиз. Бизде кандайдыр бир деңгээлде советтик идеология, ошол эле Америка душман дегендей бир ойлор калып калганда, мен албетте Американы душман деп айтпайм. Америка эң демократиялуу өлкө, бирок биздин баягы сознанияда калып калган. Андан кийин булардын иш козгогон баягы жардамчылары Кулоп, Сулоп деген каяктагы бир кыргыздын түпкү биздин бир мындай аң сезимибизге жакындабай турган демократиялык кандайдыр бир уюмдар козгоп жатат да. Ал эми бул жигиттердики болсо чоң азат деп биздин тарыхый түпкү эмебизден баштап жатат. Ошондуктан достор буну элдер козгоп жатат. Анын үстүнө азаттыктын журналисттери ошентип бир каттуу чыгышты дагы. Андан кийин жанакы Ширин Айтматовалар бир движенияларды кылып туруп, ошол бойдон ал движение калды, мунун артынан чыкпайт деп туруп. Ал эми бул жерде жалпы эл көтөрүлдү достор. Биринчи жагынан ошол кездеги ошибка, жанакы элди тополоң кылып көчөгө чыгарып алып, райымдардын сүрөттөрүн кылып, бир мындай эл арасында бир кооптуу, коркуп турган элди дагы бир дүрбөтүүгө алып барганда. Ал эми бул жерде азыр интернет майданында кетип атат. Жигиттер өз убагында ооздуктап калышты деп ойлоймун. Жанагындай тополоңдорго барбагыла, андайга барбагыла деп айтып жатат. Ошол эле Бакыт Асанов бул жерде тополоңго чакырып атат го, ушундай эмелерге чакырып атат го. Буну кандай карайсыз, мыйзамдуулугун кандай карайсыз деп суроолорду берди. Албетте бул жерде тиги Бакыт Масадыков, Талант Масадыков айтты. Эч кандай мен бул жигиттердин тополоңго чакырганын көргөн жокмун. Андан көрө жалпы журтчулукту мындай активдүү болгула деп чакырып жатат деп сурады. Андан кийин бул Бакыт Асановдун бир суроосу мага жакты. Анткени Мо Текебаев түрмөдөн чыккандан кийин ушул президент тарап болуп калды дегендей бир коомдо бир көз караштар, ушундай түшүнүктөр пайда болуп калган да, ошого именно ошонусуна жараша суроосун даярдап койгон окшойт. Сиз азыркы президенттин ушул нерселерге жүргүзүп жаткан иштерине кандайча көз караштасыз деп ошол жерден сураганда, Текебаев дагы абдан мындай баягы даярдыктагы адам да, өзүнүн бир стратегиясы, өзүнүн сүйлөй турган тактикалары бар. Ал киши айтты, туура айтты, бирок азыркы кезде Жээнбековдун чамасы азыр чын айтканда ушул Атамбаевдин эмесин, командасын, баягы өзү илгери чогуу команда болуп жүргөн, кийин ошол үстөмдүк кылып, аталыктык кылып, үстүнөн башкарам деген эмени жок кылып, араңдан зорго даже азыркы кезге чейин соттук процесстери бүтө элек бул кишинин чоң бир реформаларды жасаганга чама чаркы келбей, кылдын үстүндө калды деп ушул нерсени айтты да. Бул абдан туура достор. Эми деди, бир чоң нерсени айтты. Азыркы кезде ушундай активдүү жаштардан, ушундай билимдүү жаштарды чогултуп туруп, парламентке алып барып, бийликти ошол премьер-министрге конституция сыяктуу өткөрүп берип, жоопкерчиликти ошолорго өткөрүп бергенде гана жакшы нерселер болот деди. Бул, между прочим, чоң, албетте Текебаев көз ачык, алдыңкы эмелерди канткенде кандай болуш керектиктерин жакшы билген саясатчы достор. Муну баардыгыбыз көрүп келе жатабыз. Бул нерсе чын айтканда ушул президентке керектүү бир жакшы нерсени айтты да. Мен дагы колдоймун бул жагын. Ошондой жакшы мына азыркы чоң азат башталып келе атат. Балдар да активдүү катышып жатышат. Ушундай алдыңкы, эми бизде алдыңкы көз караштагы жигиттерибиз көп. Мына ошол эле Талантбек Масадыковду мен лично билбей жүргөн экен. Мен баягы мен үчүн чоң ачылыш болду деп койсо дагы болот. Анткени мен саясатчы эмесмин да. Мен деген блогермин. Мен ушул ден соолук жөнүндө, мен мына азыркы кезге гана байланыштуу ойлорумду сиздерге айтып коеюн деп жатам достор. Время придет. Кичине бир убакыт келгенден кийин мен бул нерселер жөнүндө силер сурансаңар дагы деле мен сүйлөбөй калышым мүмкүн. Анткени мен саясатты мындай сасык нерсе катары анча жактыра бербейм да. Ал эми азыркы кезде бул нерсени айтып коюшубуз ар бирибиздин парзыбыз достор. Ошондой нерселерге карабай Текебаев жакшы нерселерди айтты, ушундай парламентке өткөрүп беришти. Андан кийин Талантбек Масадыков дагы сонун нерсени айтты. Ушул азыркы кезде эмне себептен ушундай ишке ашпай жатат? Албетте бул нерсени президент ошол башынан баштап ишке ашырыш керек деди. Андан кийин дагы бир сонун мен кар көбөйүп түшүрүп коеюнчу. Так. Дагы нерсе, Текебаевдин дагы бир эмеси айтты. Бул азыркы кезде ушул жалаң эле погончондордун, силовой структуралардын эмеси дегенге дагы мен абдан кошуламын. Анткени мен да кезегинде өзүм погончон болгонмун эми достор. Ошол эле
жигиттер ошол чоң казакта жүргөндөрдүн баардыгы эле погон тагынгандар экенбиз. Эми погон тагынганда дагы ал жүрөгүн кандай болгондугу ал башка сөз да. Эми погон тагынгандын баардыгы эле коррупционер андай мындай десек жаңылышабыз, бирок дээрлик көпчүлүгү коомчулук билет, ошондой эле ишеним көргөзбөйт погончондорго. Ушул эле реформа жүргүзүү азыр эле ушул чоң казак кыймылы баштап жатса деле, анын биягынан кандайдыр бир ошол Финполиция тарабынан же болбосо ГКМБ тарабынан ушундай бир ийгиликтердин болуп кетишине көпчүлүк коомчулук судьяларга дагы казыларга ишеним көрсөтпөй турат да. Анткени биз ушундай 30 жылдан бери өз жүзүбүздү көрсөтүп койгонбуз элге. Бул погончондорду полный алмаштырыш керек dedi Текебаев. Мен бул сөзүнө абдан кошулам. Анткени Талант Масадыков дагы айтып кетти, Саакашвили сыяктуу полный өзгөртүш керек. Мына Саакашвилини мисалын ала турган болсок, достор, таможняларга 100 жолу айтыптыр, 1000 жолу айтыптыр баягы Грузияда реформа болгондо. Жебегиле эми таможня деген эң акчаны көп кете турган жер таможняда. Десе деле болбойт экен. Анан акыры мындай кылышыптыр алар. Бүт баарын увольт этип туруп, сулуу стройный фигуралары жакшынакай кыздарды таможняга коюп туруп, только компьютер менен иштей турган алдыңкы технология. Көсө таможняда баардык машинаны эле текшере бериштин кереги жок экен убакыт кетирип. Азыр бизде да ошондой киргизди деп жатат. Эми мен ал жагында билимим жок үчүн айта албайм. Ошол кандайдыр бир машинаны өзү компьютер выбирать этет экен, тандап алат экен. Ошону текшерсет экен. Ушундай дүйнөлүк системада таможнянын бүт өнүккөн мамлекеттерде ушундай экен. Ар бир эмеге көп болсо 10-15 мүнөт убакыт кетет экен. Ушинтип шуулдап өтүп турат экен. Ал жерде кандайдыр бир таможнячынын чөнтөгүнө же болбосо ал жогору жактагы таможня министрлерине жанагы матраимдик окшоп зампам болуп турган жактарына чейин кетпейт экен акча. Ошол жерде эле компьютердин негизинде айлыгын жакшылап берет ал кыздарга. Татынакай, потому что эмнеге татынакай сулуу кыздарды коюп койду? Анткени таможня биздин кандай биздин башка мамлекеттердин жүзү экен да. Биринчи эле келатканда эмнеге жолугасың? Таможникке жолугасың. Эмнени көрөсүң? Пограничниктерди көрөсүң. Ал биздин мамлекеттин мындай жүзү болуп эсептелет да. Муну ошентип өзгөрткөн экен. Полициялар милициясын полный кетирип, полиция кылып, иши кылып билесиздер да, Саакашвилин азыр мына Украинага келип реформа жүргүзөм деп бул жөнүндө мен дагы бир передача кетиремин. Сонун бир нерселерди баштап жатат. Эми ушул украиналык туугандарыбызга биз ийгиликтерди каалайбыз. Буларда дагы демократия күчтүү. Ушундай болуп, мына Зеленский президенттикке келди. Азыр Зеленский командасына ушул Саакашвилини андан башка дагы ошол ген прокуратурада иштеп жүргөн Сакваралидзе эле, ушундай мен азыр унутуп калдым, бир аз абдан алдагы реформатор жигит, ушу Саакашвилинин оң колу болуп жүргөн. Ушуларды жумушка алып, абдан бир ушундай нерсенин үстүндө турат да. Бул нерсе Текебаевдин айткандыгы туура. Канча президенттер кетип атат, канча семе кетип атат, ошол эле баягы начальниктер, ошол эле соттор, ошол эле эмелер. Анткени баардыгы окуган жеринен, мисалы мен деле Ички иштер академиясында окуганмын. Окуган жерден башталат коррупциянын баардыгы. Жок десе мага спорт этсин. Илгери бир ставкалары бар эле, мынчаны берсең 5 болот, мынчаны берсең 4 болот. Албетте окуган адам өзү деле окуйт. Ал эми окуган адамдар ошондой кандайдыр бир коррупциялык эмен механизмдери менен акча берип бүтүү. Азыркы кезде кандай болуп калды, мен чын айтканда айта албайм, достор. Андан бери министрлерибиз алмашты, милициялардын айлыктары көтөрүлдү, 30 миң, 40 миңден болуп. Биз 1,5 миң сом менен иштегенбиз. Ошону жеткизе албай, бир эме кылып кыйналып, ачка калган күндөрүбүз болгон, башкалар болгон достор. Ал күндөрдө өтүп кетти. Мына баардыгы акырындан жакшы болуп келе жатат. Бирок баягы эски системадагы, эски коррупциядагы адамдардын абдан ошол милициянын катарында көпчүлүктүн баардыгы бизди өкүндүрбөй койбойт, достор. Мына ошол күч структураларын сөзсүз түрдө. Ал үчүн ошол Масадыков айткандай эрк керек. Ошол парламент тарабынан шайланган премьер-министрге эле бийликке конституциялык сыяктуу болуп, баягы биздин конституцияда ушундай премьер-министр күчтүү болуш керек да. Же болбосо ушул президенттин өзү күчтүү болобу, кимиси болсо дагы ошол эл башында турган адам саясий эркти колуна алып, жоопкерчиликти колуна алып, реформаларды жасайбыз, реформаларды кылабыз деп туруп ошол мындай коррупцияга чыланган эме системанын баарын жок кылып туруп ушул күч структураларын полный алмаштырып, Финполиция, ГКМБ жөнүндө бирок сөз жок. ГКМБде честный балдар бар да, мен билем. Мен анткени өзүм сталкиваться эткем. Буларда дагы бир арам ойлор бар, албетте. Но азыр коррупцияга каршы күрөшүү деген уюм чыгып калды. Булар кантип күрөшүп жатат? Бул жерде ушул жактагы жигиттерин билбейм, ал эми калган көпчүлүк профессионалдар иштешет да. Бул жерге алганда дагы акча менен эмес, баягы мүмкүнчүлүктөрүнө жараша, байланыштарына жараша бир абдан карап туруп ишке алышат да булар азаматтар. Аны ойлогула, алардан коркуп турганан эме болуп атат. Мен бирок билем, как өзүм дагы мен жогорку билимим бар, мындай ой жүгүртүүм бар. Ушул сыяктуу бизде ГКМБде мындай чын айтканда честный жигиттер иштешет. Прокуратурада жок, анчалык честныйлар жок. Бул жерде абдан эме да, эми капа болбогула прокурорлор, жолдош прокурорлор. Ал эми милицияда абдан көп бул жагынан. Гайлер, башкалар болсо, илгери паспорт столдагы милицияга карачу анда
ымпыкка чыкынын баардыгы учакта болуп калчу да достор. Иши кылып бул нерсени полный алмаштырыш керек. Баардык ушулардын ойлорун мен жактадым. Андан кийин Клара Сооронкулова айым айтып кетти бул декларациялар жөнүндө. Менин мынча буюмум бар деп декларациянан ошол налоговойлор текшерип келип бир баягындай коррупциялык нерселердин болуп калышы мүмкүн. Мен ошого кызыгып турам деди. Албетте, чын айтканда бул декларацияларды бирөөгө жаздырып коюп, бирөөгө эме ошол эле кечээки тегерек столдо айткандай, бул жерде бир элдик, бир коомдук бир чоң комиссия болуш керек да. Бир 3 ай 4 айдын ичинде бир жыйынтыгын чыгарып кое турган бир ошондой нерселердин болушун элдер күтүп турат да достор. Абдан көп сүйлөп койдук окшойт. Саламатта туруңуздар достор. Каналга жазылууну унутпаңыздар. Активдүү бололу. Ушул чоң казатты колдоп туралы достор. Бир жыйынтыгы чыксын. Тополоңго алдырбайлы, бардыгы мыйзамдын ченеминде болсун достор. Саламатта туруңуздар.